Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул 10 күндө дүйнө рахатынан кечип, ушул күндөрдүн урматына орозо кармап, намаз окуп, дуба кылганыбыз үчүн Аллах Субхана Таала периштелерге биз мусулман пенделери менен мактанган күн. Ошондуктан келиңиздер, ушул күндөрдү текке кетирбей, жакшы амалдарды кылып, өтүп кеткен мусулмандардын урматына, өлкөбүздүн өнүгүшүн, эли журтубуздун бейпил турмушун, үй бүлөбүздүн амандыгын сурап, Аллахтан жалынып, жалбарып, дуба кылып, жакшы амалдарды жасап, Аллахтын ырайымына жетүүгө ниет кылалы. Зулхижжанын 9 күнү Арафа күнү болуп эсептелинет. Себеби бул ажылыктагы эң маанилүү күн болуп, бул күнү ажылар Арафат тоосуна чыгышат. Мына ошол Арафа күн тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дубалардын эң жакшысы Арафа күнү кылынган дуба жана ошондой эле бул күндөрү кылынган жакшылык амалдардай башка жакшыраак амал жок деп айткан. Дагы башка бир хадисинде ушул күндөрү кармалган орозо башка күндөрдө бир жыл орозо кармагандан да артыгыраак деп айткан. Демек бул күндөр ар бир мусулман үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Ислам дининде Зулхижжа айынан өзгөчө орду болуп, береке менен ырыскы төгүлгөн ыйык айлардын бири. Айрыкча алгачкы 10 күнү Аллах Таала тарабынан сооп менен кооздолгон. Анткени ушул күндөрү миллиондогон мусулмандар исламдын 5 шартынын бири болгон ажылык ибадатын аткарышат. Дуба бул ибадаттын өзөгү, момундун куралы, диндин тиреги жана асман менен жердин нуру. Дуба бул пенденин алсыздыгын моюнга алып, кудуреттүү жараткан Аллах Таалага жалынып, жалбарып, жардам суроо. О Аллахым, дубаларды кабыл кылуучу зат, мага адал ырыскыны берүүнү кечиктирбе. О ырайымдуу Аллах, бардык жандууну унутпай ырыскы бөлүшкөн зат, сени аруулайм. Колдорумду берүүчү колдордон кыл, себеби берүүчү кол алуучу колдон жакшыраак. Сен гана бардык нерсеге кадыр затсың. О Аллахым, мага эч кандай машаакатсыз, таза, адал жана мол ырыскы бергин. О Аллахым, мени карыздар болуп калуудан жана жакырчылыктан сактагын. О ырыскымды берүүчү Раззак, мээримдүүлөрдүн эң мээримдүүсү. О кудурет ээси, жардам берүүчүлөрдүн эң жакшысы, момундардын валийи, жардам сурагандарга жардам берүүчү зат, сага гана ибадат кыламын, сенден гана сураймын. О Аллахым, мусулман жаштарды өзүң туура жолго баштагын. О Аллахым, аларды өз жааматынын, үй бүлөсүнүн, энелеринин кубанычынан кылып, мээримдүү кыл. О Аллахым, аларга ыйман тартуула жана жүрөктөрүн ыйман нуру менен кооздо. Аларга капырылыкты, бузукулукту жана козголоңду жийиркеничтүү кылып көрсөт. О мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, аларды туура жолго түшкөн үммөттөрүңдөн кылгын. О Аллахым, ырыскымды мен үчүн моюн сунуучу кыл. Ырыскы табуудагы жолумду машаакатсыз кыл. Кайгы бүтүн барлыгымды ээлеп алуусунан жана кор болуп калуудан өзүң сакта. О Аллахым, мени өзүңдөн башкага муктаж кылба. О ырайымдуулардын ырайымдуусу, мени өз ырайымың менен бөлөгүн. Мага акыретке чейин зулум жетпесин. О Аллахым, мусулман эркектердин жана мусулман аялдардын, момун эркектердин жана момун аялдардын өтүп кеткендерин жана тирүүлөрүн өзүң кечир. О Аллахым, сенин жалгыздыгыңа күбөлүк берген жана ушул ыйман менен каза болгон бардык мусулмандарды кечир. Аларды тозоктун азабынан сакта жана кабырларын кенен кылып, акыретте сый урматка бөлөгүн. О Аллахым, алардын кабырларын тозок чуңкурларынан эмес, бейиш бакчаларынан бир бакча кылгын. О Аллахым, аларга кабыр азабынан ырайым кыл, кыямат күнү аларды аман-эсен кыл. Аларды жакшы амалдар менен сыйла жана күнөөлөрүн кечир. Кабырларын жарык, нурлуу, кенен кылгын. Алардагы лахаттын тардыгын түбөлүк бейишиңдин бир бакчаларына айланткын. О Аллахым, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана үй бүлөсүнө салам жана салаваттарың болсун.
Мага адал ырыскыны жетиштүү кыл, арам нерселерден алыс болуум үчүн. Сага баш ийүүчүлөрдөн кыл, күнөөлөрдөн сактанайын. Өзүңдүн кудуретиң менен мени башкага муктаж кылба. Аллахым, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө салам жана салаваттарың болсун. О Аллахым, эгер ырыскым асманда болсо, аны мага түшүр. Эгер ырыскым жерде болсо, аны мага чыгар. Эгер ырыскым алыста болсо, аны мага жакын кыл. Эгер ырыскым жакын болсо, аны мага жеткиликтүү кыл. Эгер ырыскым көп болсо, анда ага береке бергин. Чындыгында сен мейримдүүсүң. О Аллахым, мусулман үммөтүн ар кандай балелерден сактагын. Жакшылыкты жана берекетти жаадырып, коомду күнөөлөрдөн, бузукулардан тазалагын. Бизден кымбатчылыкты, балени, эки жүздүүлүктү кайтаргын. О Роббим, амалдарыбызды өзүң каалагандай көрктүү кылып, сага жолуккан күнүбүздү күндөрдүн эң жакшысы кыл. Бизди өзүңдөн башкага муктаж кылба, өзүңө гана муктаж болуучулардан кылгын. Бизди байлык менен кор кылба, байлык бизди адашуучулардан кылбасын. Бизге ден соолук бергин, сага ибадат кылуудан токтобойлу, башкалардан эмес, өз кудуретиң менен өзүң бизди байыткын.